Мекенибизде саат 18. Назар ток-шоусуна кош келиңиз. Эфирде Уланбек Карыпов. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин жердештер, мекендештер, урматтуу угармандар, баардыгыңыздарга бүгүнкү куш убак кечиңиздер менен демекчибиз. Адаттагыдай эле ар бир аптанын жума күнү кечки саат 18:00 биздин Кыргызстандагы жападан жалгыз жана эң алгачкы Окей үй бүлөлүк радиосундагы Назар ток-шоусу алдыдагы 1 саат бою сиздерге кызмат кылууга мен Уланбек Карыпов жана менин кесиптешим Канат Алмамбетов даярбыз. Канат, салам. Салам сизге дагы, кандайсыз, жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Биз жакта болсо аба ырайы кичине бузулуп турат. Жаан жайткоо деген ойдо турабыз. Эми аба ырайы бузулуп эле ошону менен баягы бир сыйра жамгыр жаап, анча мынча вирустун баарын алып нары чаңдын баардыгын жууп кетсе. Анан тилекке каршы азыр элдин баардыгы тим эле үрөйү учуп, уудуу болуп, паника болуп атат го. Бул тиги коронавирус каптап атат депчи. Сенде паника жокпу? Менде паника жок. Анан өткөндө ушул жаан тууралуу кичине карап отурсам, жараткан ушундай жаанды укмуш кылып жаратыптыр. Баягы деңиздеги туздуу сууну алып туруп, асманга чыгарып, анан кийин кайра туз жок кылып туруп, бизди көздөй жаан кылып, бир мончок кылып түшүрөт экен да. Анан муну карап отурсак да өзүнчө керемет экен. Жүрөккө бир ыраазычылык боло турган нерсе да. Кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен эл көгөрөт депчи. Андыктан бул бата менен жамгыр бул жанаша жүргөн жакшылык окшойт. Андыктан ошо жамгыр жаап, бир сыйра төгүп, нары чаң паңдын баарын жууп кетсин. Андан башка эмне бул бизге жакшылык эле алып келсин. Биздин угармандар, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Анан биздин түз байланышыбыз, эгерде бизге телефон чалам десеңиздер, 0312 91 19 19 0312 91 19 19 деген сандарды терип туруп, биздин студияга телефон чалсаңыздар болот. Ал эми СМС жазат элем дегендер болсо, анда биздин WhatsApp номерибизге жазсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0705 53 16 64 0705 53 16 64. Ошондой эле достор, бизди Facebook'тан Окей радиосу деген баракчадан, Радио Окей деген баракчаны таап туруп, анан бизди Facebook'тан трансляциябызды көрсөңүздөр болот. Азыр биз ошол жерде түз эфирде өзүбүздүн трансляциябызды баштадык. Мынакей бизди көрүп, ушул жерге өзүңөрдүн комментарийлериңерди калтырып, колдооңорду көрсөтүп, жакшы жана быйтыкчаларды басып, кошо биз менен катышсаңыздар болот. Андыктан кош келиңиздер демекчибиз үй бүлөлүк Окей радиосунун Назар ток-шоусуна. Бүгүн эмнеге мен тиги Канат сенден сурап атам, тиги паника жокпу, коркунуч жокпу деп. Анткени тилекке каршы могу негизи элечи өткөндө бир жакын бир санаалашым менен сүйлөшүп калсам, ал айтып атпайбы, ушу биздин бүгүнкү коомубузда кубанычты, анан чындап мындай эч нерседен коркпой жашаганды балдар эле сактап калды окшойт дейт. Бүгүнкү күндө кичинекей балдар эле кубанычта, анан эч нерсе менен мындай бейбарал болуп жашабаса дейт. Чоңдордун баардыгы эле бир түйшүк тартып эле, мындай бүктүкөлүп эле, коркуп эле, кайгы, капа, сары сана, айланайын ушинтип эле бир убайым жеп эле жашап калдык дейт да. Анан тилекке каршы могу бүгүнкү күндө могу коронавирус, таажы илдети деген бир бале огош бетер күчөп атат деп дагы маалымат болуп атпайбы? Анан бири грипп аябагандай жүрүп жатыптыр десе, бирөөлөр болсо жок кокуй, тиги аты жаман вирус каптап жатыптыр деп ызы чуу түшүп жаткан чакта. Анан чын эле мындай абалда анын үстүнө бир топ убакыттан бери карантинде отуруп, анан жана коменданттык саат дегенде отуруп, анын ортосунда эми ар түркүн мындай жагымсыз көрүнүштөр болуп кетип атпайбы? Ошонун баардыгы чын эле мындай сарсанага батырып, ар кандай ойлорго түртүп атпайбы адамдычы? Эми Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы пульмонологу Талант Сооронбаев деген бир врач бар экен. Ошол жакында эле интервью бериптир да. Анан ал интервьюсунда мындай дейт да: азыр дейт,
эч кандай грипп жок. Болуп аткан оорулардын баардыгы бул коронавирус илдети. Бул ошо коронавирус илдетинин симптомдору. Ал болсо кадимки гриппке окшоп эле баягы симптомдору кадимки грипптикине окшош деп билдирүү жасады да. Эми мындай баягы мындай учурда жакшы эле сөздөрдү уккум келет да. Анан тиги киши болсо өзү пульмонолог экен, эми өпкө дем алуу органдары менен иштеген врач экен. Анан кийин ал болсо айтып атат, азыркы жүрүп аткан бул грипп эмес. Бизге келген коногубуз бар, тосуп албайлыбы? Кел, тосуп алалы. Кош келиңиз. Десем, коюп койдуңуз окшойт. Кайрадан аракет кылып көрүңүз. 0312 91 19 19 сандарына күтөбүз сизди. Ооба. Анан бул айтып атпайбы, бул деген кадимки эле жанагы коронавирус депчи. Эми анын айтымында бул илдет ошо кадимки сасык тумоо сыяктуу эле башталат имиш да. Анан дароо айырмалай билүүнүн өзү дагы татаал дейт. Андыктан адамдын баягы дене табы мындай ысып, сөөк муундарын баары какшап, сыздатып, ооруп, башы ооруп, тамакка табити тартпай турса, анда ал эч жакка чыкпай, үйдө гана жатып дарыланышы керек. Мындай жеке изоляцияга чыгып, өзүнчө бөлмөгө жатып, баягы терезелердин баардыгын ачып, үйдүн ичин тез мындай шамалдатып, анан суюктуктан, суудан, тиги лимон кошулган чайдан көп ичип, ошентип дарыланышы керек. Температураны түшүрүүчү кадимки эле жанагы дарыларды колдонуш керек дейт да. Эми мындай кырдаалда баягы ооруканаларга, жеке менчик лабораторияларга чуркай бербеш керек. Себеби ал жактарда дагы силерге окшоп ооруп келгендердин саны өтө эле көп. Анан ого бетер балким силерде жок болсо дагы жугузуп алышыңар мүмкүн. Эгерде силерде бар болсо, башкаларга жугузуп коюшуңар мүмкүн деген өзүнүн бир ой пикирлерин, кеп кеңештерин айтты да. Эми таптакыр эле абал начар болуп баратса дейт, анда 118 деген номерди терип, анан ошол жакта баягы ыкчам топту чакырсаңар, алар келип силерге баягы жардамын берет дейт да. Эми аныктап, анализдериңерди алып, андай мындай кылып кетет окшойт да. Анан ал айтат, эми алар келгенде деле бир дары берип, же болбосо силерди тим эле бир сакайтийбейт, болгону ошол анализдериңерди алып, анан кийин текшерип көрүп, абалыңардын канчалык мындай татаал экенин аныктап туруп, анан ошого жараша сунуш берет дейт, же ооруканага баргыла, же болбосо үйдөн эле отуруп дарылангыла депчи. Эми ал айтып атпайбы, азыр дейт грипптин чыкчу мезгили эмес депчи, бул пульмонолог врач. Бирок мен бул ойго толугу менен кошула албайм да. Айтылгандарына кошулам. Эгерде киши ооруп атса, ооба жанагы ары бери чуркай бербей, андан көрөк дарыланып, үйдө отуруп, изоляцияны сактап дегендеринечи. Анан бирок азыр мурдуң бырылдап кичине ооруп атсаң, бул грипп эмес, бул сөзсүз эле жанагы таажа вирусу дегенине кошула албай турам да мен. Анан элди деле мындай үрөйүн учуруп, ушундай экен деп ишендиргим да, ынандыргым да келбейт да. Анткени мындай да, мисалы үчүн сасык тумоо болуп ооруп калгандачы, айтып атпайбы, сасык тумоодон эмне айырмасы бар? Тиги жыт сезбей каласың, анан тамактын даамын сезбей каласың депчи. Ботом. Сасык тумоо болуп баарыбыз эле ооруп көрбөдүк беле? Мен эми мурда сасык тумоо болуп ооруганда мурдуң бырылдап атса каяктагы жыт, тамагың ооруп атса каяктагы даам. Сасык тумоо болуп ооруган адамдын баары эле убактылуу жыт сезбей, даам татпай калат болуш керек деп ойлоп атам. Эми мен илгери баягы грипп болуп ооруп жүргөндө ошондой эле болчу, бул симптомдор, бул коронавирусу чыга элек делечи. Анан эми эле бир ачылыш жасап ийгенсип эле мурдуң жыт сезбей калат, анан кийин антпей каласың, мынтпей каласың деп коркутуп, үрөйдү учуруп. Андан конок барбы? Жок, азырынча. Андан көрө, эгерде чын эле дене табың 38,5дан өйдө көтөрүлүп, 39га чыгып, чын эле аябай катуу чыйрыгып, дем ала албай, дем кыстыгып, өпкөсү кысылып, ошентип ооруп атса, анда шек санай тургандай бир жөнү бар да. Кой, бул өтүшүп кеткен окшойт, бул чын эле тиги кыйыныраак окшойт депчи. Анан эми кичине эле мурдуң жыт сезбей калса эле, анан кийин чүчкүрүп кышкырып атсаң эле, анан кокуй бүттү өлөт деген ушу турбайбы? Мына мага да жуккан экен деп
тиги камдачу кийимдериңди камдай баштагандын өзүнүн кереги жок. Ошентип паникага алдыруунун кереги жок да. Менин тааныштарымдын бир тобу эле ошентип эле ооруп чыгышты, грипп болупчу. Мурду деле жыт сезбей эле анан шырылдап атып, мен жыт сезбей калдым деп. Айттым, сасык тумоо болгон кишинин мурду жыт сезмек беле. Мурдуң бырылдап атса, мурдуң бүтүп атса, жытты сезбейсиң да. Бул антип тиги паникага алдырбагыла кок. Антип жүрөгүң тиги түшүрбөй, жүрөгүң учурбай эле кой. Анан жапжашынакай болуп эле мынакей жүрүшөт. Бир досумдун келинчеги дагы боюнда бар эле, мына төрөйүн деп атканда кичине мурду бырылдап, дагы жыт сезбей калдым дейт. Коркпой эле коелу мен. Мына жашынакай болуп эле көз жарып төрөп алды. Ошондуктан мындай өтө эле паникага алдырып, өтө эле коркуп, таптакыр эле тиги эс уштан таңганга жетпешибиз керек го. Андан көрөк бар, эрежелер бар, карманыш керек ооба. Анан ошол эрежелерге ылайык баардык баягы тартип менен жашаганга аракет кылыш керек. Карантиндедиби, карантин мейли көп чогулган жерге барба деп атабы, макул барбаш керек. Маска тагын деп атабы, макул тагыныш керек. Эми баягы тиешелүү шарттардын баардыгын карманыш керек болсо, карманыш керек. Анан эми ошол эле учурда таптакыр эле деп коркуп, эми мына бүттү, мен ооруп калган турбаймынбы, ушу эми эмне болом эми окуй деп сар санага батуунун кереги жок. Коркпош керек да. Коркпош керек. Баягы корккон адам алдырып ийет да. Ошо алдырып коркконунан, ошол стресстин айынан, убайымдын айынан ого өтөр, иммунитети түшүп, анан кийин ошол ал болбосо башка оорусун алдырып ийет да. Жүрөк оорусун алдырып ийет, башка ооруларга алдырып ийет, башка толгон токой илдеттерге илешип алышы мүмкүн да. Андыктан достор, коркпогула, паникага, ар кандай убайымга батпагыла, сар санаага батпагыла. Андан көрөк жашоого позитив менен туура карап, анан кийин туура чечимдерди жасап, туура кадамдарды шилтеп жашаганга аракет кылгыла. Анда эмесе достор, биз бүгүн ушундай кырдаалда кантип деги эле ушул ооруга гана байланыштуу эмес, деги эле жашоодогу оор кырдаалдар келген да. Жашоодогу кыйын учурлар кездешкенде кантип ошолордон биз кутула алабыз, канткенде биз коркунучка алдырбай, сар санаага батпай, паникага алдырбай жашай алабыз деген сөздүн, деген ойдун тегерегинде кеп кылсак дегем. Анан эгерде сиздерде ошого байланыштуу жакшы кеп кеңешиңер бар болсо, ортого салгыла, сөзсүз түрдө. Чогуу чаран талкуулайлы дагы, чогуу чаран ошол жолдорун издейли. 0312 91 19 19 0312 91 19 19 телефон чалсаңыздар болот, байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле бизди Facebook аркылуу көрүп, кошо ортоктош болсоңуздар болот. Анда эмесе негизги кебибизге өтөөрдүн алдында бир жакшы шык дем берүүчү музыкалык композицияны угуп алып туруп, анан кийин андан ары маегибизди улайлы. Айым Айылчыбадан баары эми башталат. Жаныңа керек эмести жолутпо, билип жүр бул өмүр өтөт бат, жүрүбүз барыбыз азыр конокто. Эч качан кеч эмес башталыш, керек экен алдыга аттаныш. Капаланып көңүлдү калтырба, мындан ары да умтул алдыга. Жакын жерден жарык чыкты көрүнүп, булуттардын арасынан алтын нуру төгүлүп, жүр биз менен ошол жерге баралы. Мындан ары да умтул алдыга. Караңгыны жүрдүк эле жамынып, даярданып жарык нурга камынып, мына эми баары бизде баштала. Мындан ары да умтул, баары эми башталат, унутпа, бүрүсө жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Баары эми башталат, унутпа, баары эми башталат, унутпа, бүрүсө жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Баары эми башталат, унутпа. Ар бир өткөн күнүң күч берсин, эртең келе турган күнүң бүт берсин. Жаратууга шашып күт мезгил, ар бир көз илмемдин баарын бүт сезгин. Эч качан кеч эмес аттануу, өмүрүңдү билип баттаны, тизмегиңде болсун катталуу, жашоонун негизги шарттары. Жакын жерден жарык чыкты көрүнүп, булуттардын арасынан алтын нуру төгүлүп, жүр биз менен ошол жерге баралы. Мындан ары да умтул алдыга. Караңгыны жүрдүк эле жамынып, даярданып жарык нурга
бала камын эт. Мына эми баары бизде башталат. Мындан ары да унут, баары эми башталат, унутпа. Бурса жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Баары эми башталат, унутпа. Баары эми башталат, унутпа. Бурса жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Баары эми башталат, унутпа. Бош төрт тарап, мен аны турам карап. Эл тандаган жолго мени менен достор барат. Башталыштын убакыттын керек эмес санап. Алга аттан досум бизде бир ушундай талап. Арты карап кайрылбагын, келечектен айрылбагын. Карачы кыргыз жерине алтын нурдун жайылганын. Айырмасы шарыңдабы же алыска айылдабы. Барың артен жүрбүз менен жарыктыкка дайынданып. Баары эми башталат, унутпа. Бурса жетебиз бийик булутка, алыстабай умтулгун тунукка. Баары эми башталат, унутпа. Баары эми башталат, унутпа. Бурса жетебиз бийик булутка. Айым Айылчева, Бегиш Баястан, баары эми башталат, унутпа. Сонун бекен. Бул Окей радиосу да. Келиңиздер, Назар ток-шоусуна барыңыздар чакырабыз. Кутман кеч, биз менен чогуу биргеликте, үй бүлөбүз менен чогуу болуңуздар. Анан албетте саатыбыздын жүрүшүндө сиз да кошулуп, бизге оюңузду калтырыңыз. Түз байланыш 0312 91 19 19 сандары, Telegram жана WhatsAppка да билдирүүнү калтырыңыз 0705 53 16 64 сандарына. Ошентип достор, биз бүгүн канткенде ошо паникага алдырбай, сарсанага батпай, убайым жебей, ушул нерселерди мындай баягы ичибизди ой толгоолорго батып, ушундай коркунучка алдырып жибербей жашаганга канткенде ошондой болуп жашай алабыз деген бир ойдун тегерегинде сиздер менен кеп кылсак деп турабыз да. Анткени эми көрүп атпайсыздарбы, азыр иши кылып маалыматты кайда гана окуба, эмнени окуба, баардыгы эле ушу бир ызы чуу да, ызы чуу. Бирин бири жамандап, анан бирин бири коркутуп, бирине бири таарынып эле айтор, ушундай бир ызы чуу эле болуп аткан заманда кантип чөгүп кетпей жашаса болот. Силердин да ошого карата кандайдыр бир сырларыңар бар болсо, бизге чалып, оюңарды бөлүшүп, ортого салсаңыздар болот да. Ушундай кырдаалда мындай туура эмес же болбосо мындай жаман маалымат көп болуп турган учурда элдер паникага көп алдырышат экен да. Паниканын өзү элечи бир топ симптомдор бар экен да. Паника деген коркунуч же болбосо мындай убайым тартуу же болбосо бир нерседен аябай бир сарсанаа болуу, ушунун өзү, эми орусча паника деп атабыз, өзүнүн эле симптомдору бар экен. Анан мен муну карап көрдүм да, симптомдорун. Паникада же коркунучта жашап аткан адамчы, анын мындай симптомдорун угуп отурсаң, аны деле апе бул коронавирус болуп калган го деп айтсаң болчу да экен. Анткени паниканын симптомдору кандай экен? Анын симптомдору мындай экен да. Адамдын организми мындай экен, негизичи кандайдыр бир коркунучтуу кырдаалга кабылганда же бир мындай жагымсыз акыбалга түшүп калганда мындай же коргонгонго, же күрөшкөнгө, же качканга аракет кылат экен да. Адамдын организми өзү ошондой экен да. Бир жагымсыз кырдаалга, коркунучтуу акыбалга, ошондой бир учурга туш болуп калганда же күрөшкөнгө, же коргонгонго, же болбосо качканга аракет кылат экен да. Бул эми адамдын организми ушундай болуп жаралган экен да. Бирок паникага туш болгондо организм кандай чечимди, мындай кайсы чечимди кабыл алыш керек, кандай чечим туура болот деп, ошо туура чечимди таба албай калат экен дагы. Анан кийин ошол түшүнбөстүктөн улам өзүн өзү жоготуп коет экен. Мисалы үчүн, эгерде түшүнүп турса, ал корккондо, окуй мен мындай кылайын дейт экен да. Бул кадимки мындай коркунуч акыбалы келгенде. Паникага түшүп калганда мындай, анда адам адашып калат экен да, эмне кыларын билбей, далбастапчы, кыргызча айтканда, далбастап мындай жанталашып эмне кыларын билбей. Эми паникага калган адам төмөнкү симптомдорго дуушар болот экен. Мына эми кунт коюп оксоңор, негизи мындай болот экен. Төшү ачышып, көкүрөгү ачышып, кекиртеги кысылып, бук болот экен. Кадимкидей. Эми коронавирусту деле айтып атпай, демиң кыстыгып, төшүң ооруп, көкүрөгүң тим эле ооруп экен депчи. Мына
паникага кабылып калган адам коркуп баштасаңчы өзүңөн өзүң, мен ооруп калган жокмунбу, сенде жок болсо деле бирок мен ушинтип калдым окшойт, же жана рак болуп калдым окшойт, же коронавирус болуп калдым окшойт дегенде көкүрөгү ачышып, ушул коркунучтун айынан кекиртеги кысылып, бук болуп, адам ушинтип кыйналат экен. Башы айланып, атүгүл эс учун дагы жоготкон учур болот экен. Бул медициналык аныктоолордун негизинде айтылган сөз да. Өлүм жөнүндө ойлонуп, мындай азыр прям мындай жаны чыгып кетчүдөй коркунуч сезими каптайт экен. Коркунуч сезими каптаганда мына азыр жаным чыгып кетет окшойт. Өлөт деген ушул турбайбы деп коркунуч сезими каптайт экен. Өзүн эч нерсеге жараксыздай же алсыздай сезип калат экен. Өзүн эч нерсеге жараксыздай, алсыздай, менин колуман эмне келмек эле, эми кантамай деп өзүн таптакыр таштап салат экен. Деми кысылып, аба жетпей тумчугат экен. Кадимкидей ошо паникага түшкөндө адам деми кысылып, аба жетпей тумчугат экен. Мисалы үчүн мурдун кичине эле бырылдап баштаса, баягы шамал тийип деле калышы мүмкүн да. Азыр күн ысып атат, тердеп, кургап, анан азыр көп имараттардын ичине кирсең, кондиционер деген бар, муздаткычтар. Анан балким кирип чыгып атканда шамалдап калдың. Жөн эле шамалдап калдың. Мурдуң бырылдап калса эле, ай жанагы коронавирус жабышып калган жокпу ямага деп корксоң, бул паника. Бүттү. Ошол замат сенин демиң кыстыгып, дем ала албай, кадимкидей момундай тумчуга баштайт экенсиң да. Анан мына тумчугуп баштады, мына өпкөмө дем жетпей атат. Мына мен даан ооруп калган турбайм деп ого бетер өзүңдү жоготуп коюшуң мүмкүн экен да. Паниканын симптомдору кадимкидей эле жүрөгү айланып, окшуп, ичеги оорулары пайда болуп, могу ичегилери түйүлүп, атүгүл ич өткөккө чейин жеткирет экен. Элестет, кандай бул паника деген коркунучтуу. Колдору, буттары, адамдын беттери сайгылашып чымырайт экен. Чымырап, жанагы жансыздай болупчу, сезбей, ошондой болуп калат экен. Кан басымы көтөрүлүп, жүрөктүн ритми тездейт экен. Кан басымы көтөрүлүп, жүрөктүн ритми тездейт экен да. Муустак тер басып, адам чыйыргат дейт. Мына бул медициналык иликтөөлөрдүн негизинде келтирилген паниканын симптомдору экен. Мынакей. Эми ушул симптомдорду врачка айтсаң, 118ге чалып туруп, жөн эле мындай текшерип көрөйүн депчи, эмне дейт болду экен. Алар айтат, апей, сиз анда коронавирус болуп калган турбайсызбы депчи. Анткени симптомдору мындай окшош болуп атпайбы? Карабайсыңар, ошон үчүн достор, кокус мурдуңар бырылдап, кичине шырылдап, кичине мындай жөтөлүп атсаңар, шамалдап калышыңар мүмкүн, машина менен ары бери чыгып атканда, бүттү деп коркунучка алдырып, таптакыр эстен уштан танбагыла. Бул деген силердин акыбалыңарды жакшыртпайт. Бул силердин сакайып кетишиңерге өбөлгө түзбөйт. Тескерисинче акыбалыңарды начарлатып, ден соолугуңарды кадимкидей үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн да. Бул болгону бир паника, же болбосо мындай себепсиз коркунуч, же болбосо аша чапкан коркунуч, сарсанаа кыргызча, убайым деп койсок, менимче туура болот да. Ошондуктан ушул нерсени айырмалай билип, өзүңөрдү кармап, жакшы сөз бар, баягы сабырдын түйү сары алтын дегенче, сабырдуулук менен ар бир нерсени мындай акыл эсти туура калчап дегендейчи, эч нерсеге баягы алдырбай, ачууга алдырбай деп коет го, коркунучка да алдырбай туура жашаганга аракет кылышыбыз керек экен да. Мына көрдүңөрбү, ушунун баардыгын мындай паникага алдырган адамдар кездешчү симптомдор экен да. Эгерде ар кайсы маалыматтарды окуй берсеңер жана аларга ишене берсеңер, анда коркунучка батып, акыр аягы окуй, мен ооруп калган турбаймынбы деп ушундай ой кетиресиңер дагы, анан паникага батасыңар. Ошондо жанагы жогорудагы айтылган симптомдордун баарына туш болосуңар да. Анын эмне кереги бар, достор? Адам ошентип өзүн өзү таштап койгондо, анын иммунитети дагы түшүп кетет экен. Качан адам коркунучка алдырып, жанагынтип өзүн өзү таштап койгондо, иммунитети төмөндөп кетет экен дагы. Иммунитет начар болгондо ага түркүн оорулардын баардыгы жармаша баштайт экен.
жана айтып атышпайбы, ушул илдетке чалдыккандардын көбүнчөсүнүн тигил оорусу да бар экен, анан бул оорусу бар экен, анан анысы бар экен, мунусу бар экен депчи. Негизи адамдар ушу акыркы 3 айдан бери ушуну уга берип, ар кайсы видеолорду көрө берип, жүрөктөрү түшүп отуруп, баарына даяр болуп, иммунитетин кошо түшүргөн да. Анан ошондой киши ал оору эмес, башкасынан деле кыйнала баштайт. Биринин боору ооруп, биринин өтү, биринин жүрөгү, биринин башы. Айтор, бул жакшылыкка алып келбейт да. Мындай аша чаап, коркуп жашоо. Андыктан достор, Окей радиосун угуп, бизде жалаң жакшы маанайды тартуулаган, жакшы маалыматтарды берген, туура кеңештерди сунуштаган, жакшы ойлорду ортого салган, патриоттук сүйүү, махабат, өмүр жөнүндө шыктандыруучу музыкалар, ырылар жаңырып турат да. Ушундай жакшы маалыматтарды укканга аракет кылып жашаш керек да. Негизи айтып жатышпайбы, могу вируска чалдыксаң, тигини кыл, муну кыл, жанагы толгон токой бир кеп кеңештердин баардыгын айтып атышпайбы, ошонун баардыгына ишене бербеш керек экен да. Мындай медиктердин айткан расмий маалыматтарын аткарыш керек экен. Эми өткөндө бирөөлөр айтып жүрбөйбү, жанагы тиги арак ичсең иммунитетиң күчтүү болуп, бир да вирус жолубойт экен деп. Ойлоп койдум, шылтоого шыны издеген байкуштарга эле баягы эптеп бир иче албай жүргөн байкуштарга тим эле бир жага бербей калса керек мындай кеңешчи. Арактан ичсең тим эле укмуш басылат экен деп. Ал андан басылбайт. Анан бирөөлөр айтат, маскаңды спиртке чылап алып жыттап жүрсөң, анан өпкөнгө спирт барып толуп, анан кийин тиги вирус өпкөнгө келгенде өлүп калат экен депчи. Анын баардыгын врачтар четке жокко чыгарды да. Ошондуктан мындай орусча айтканда самолечение деп коет. Жанагы өзүң билип эле өзүңдү өзүң даарылап. Анан анысы аз келгенсип биздин кыргыздардын бир кандай айтсам, бир чоң жаңылыштыгы бар да. Жанагы көз ачык, жанагы таап, саап дегендердин баарына чуркамайчы. Айнанаңдар. Ошондой нерселерди токтотуш керек да. Ар кайсыларга чуркап барып, анан көз ачыктарга эмдетип, дүмдатып, анан кийин бирдемелерди окутуп, сокутуп, анан кийин ошондон тиги сактанып калам дегенденчи. Анын баардыгын токтотуш керек. Андан көрөк мынакей кадимки эле врачтардын берген сунуштарын мына маска тагын деп атат. Жанагы спирт жана антисептиктер менен колдонгула деп атат. Жанагы санитайзерлер менен өзүңөрдү жакшы карагыла деп атат. Таза аба менен дем алгыла деп атат. Ушул нерселерди так аткарганга аракет кылыш керек да. Жакында эле мен бир иммунолог врачтын маегин угуп көрдүм да. Бул эми чыныгы иммунитеттин баягы иштешин изилдеп жүргөн врач да. Анан ал айтып атпайбы, мындай депчи, негизи адам баласы мындай сырткы чөйрөгө көп аралашпай, көпкө чейин изоляцияда болсо, анын иммунитети мындай алсырай түшөт экен дагы, айлана чөйрөдөгү бактерия, вирустарга туруштук берүүсү төмөндөп калат дейт да. Эгерде адам бир топ убакытка чейин эч мындай эч бир сырткы чөйрө менен байланышы жок болуп, өзү менен өзү болуп жашап калсачы. Мисалы үчүн кичинекей бала үйдөн чыкпай жашаса, баарыбыздын эле балдарыбыз кичинекей кезинде үйдөн эле жүрөсүң, бир эки чыккан жериң бар. Негизи мындай бала үйдөгү чөйрөдөн башка чөйрөгө кошулбай жашаса, анан ал баланы бала бакчага алып барсаң, кышпы же жайбы же жазбы же күзбү качан алып барба баланы, бала биринчи барганда сөзсүз түрдө ооруйт. Эми кичинекей баласын бала бакчага берип көргөндөр мен менен макул болсо керек. Балаңды бала бакчага алып барсаң, үйдөн жапжашнакай ойноп эле жүргөн бала бакчага, анан биз жаман көрөбүз да. Мына баламды карабай, анан кийин сквозняк уруп салыптыр, анан кийин мына мурду бырылдап калыптыр, анан ооруп калыптыр деп. Ал андан эмес. Болгону бала ошол чөйрөдөгү бактерияларга, ошол чөйрөдөгү болуп аткан вирустарга иммунитети жок болчу. Анткени ал өзүнчө башка бир чөйрөдө жашап көнүп калган. Анан ал жаңы чөйрөгө кошулганда, ошол чөйрөгө адаптация болгонго чейин анын организминде ошондой симптомдор болот экен да. Бырылдап, шырылдап дегендечи. Туура ошондой эле адамдар көпкө чейин изоляцияда өзү менен өзү жашай берсе, эч жакка чыкпай. Анан кийин, мисалы үчүн биз карантинде олтурбадыкпы? Канча бир убакыт. Мисалы үчүн, марттан бери. Анан
карантинде үйдө отуруп анан кийин азыр эшикке чыкканда биздин организмдеги иммунитетибиз ошо сырткы чөйрөгө карата төмөндөп калган экен да. Анан чыкканда сөзсүз түрдө жанагындай бириникине бири жугушуп, бири чүчкүрсө, ошонун чүчкүрүгү тумоосу сага жугуп, анткени биз ал чөйрөгө иммунитетибиз төмөндөп калган экен да. Эми бул иммунолог врачтын берген аныктамасы да. Мен буга мисалы үчүн кошулам да. Анткени чын эле биз өзүбүздүн башыбыздан өткөн нерсе бар да, мисалы үчүн балдардын мисалында делечи. Демек, азыркы учурда мисалы үчүн Бишкекте өзгөчө бир өзүнчө эле бир эпидемия болуп атпайбы, грипп Бишкекте, Токмокто, эми башка региондордо кандай экенин билбейм. Силердин региондордо кандай болот жазып бергиле акыбал. Анан азыр ушундай бир кичине эпидемия сыяктуу болуп атат да, дал ушул сасык тумоонукучу. Биз бир нече айдан бери карантинде отура берип, эгерде биз мурда кийин катташып жүргөнүбүздө балким бул нерсени жеңилирээк өтүп кетмекпиз да. Азыр бул сасык тумоо оңой эле жугуп, анан оңой эле тарап кетип атпайбы. Анан ошон үчүн муну деле эске алыш керек да. Анан сөзсүз түрдө эле кокуй бүттү, мынакей мага баягы вирус жабышыптыр, эми бүттү, өлдүм эми деп үрөйдү учурбаш керек да. Ошондуктан достор, ар бир нерсени мындай туура кабыл алып, туура ойлонуп, анан паникага алдырбай, туура иликтеп эметкен жашаганга аракет кылышыбыз керек экен да. Мунун баарын мындай эске алып жүрүшүбүз керек. Жөн эле мындай аша чаап санаага бата бербей. Албетте, эгерде чын эле мындай өпкөңөр ооруп, дем ала албай, дене табыңар 39га чейин көтөрүлүп жатса, анда тез арада ооруканага кайрылганга аракет кылыш керек. Эми бүгүнкү күндө көрүп атпайлы, ооруканаларда деле орун жок, канчасы болуп атат. Ошондуктан колдон келсе үйдөн самоизоляцияга кирип, өзүңөрчө даарыланып, баягы ысык чайдан ичип, малина менен, бал менен дегендей. Эми канткен күнү дагы паникага алдыруу силердин сакайып кетишиңерге жардам бербейт. Мына ушуну эле түшүнүш керек да. Тескерисинче абалыңарды оорлоторун, башка бир илеттерди ийлештирип алышы мүмкүн экенин билишиңер керек да. Паникага алдырбаш үчүн дем алууңарды көзөмөлгө алгыла. Анча-мынча кеңештерди берели. Себеби мындай туура дем алсаңар, анда жүрөгүңөрдүн согуму өзүнүн угунда болот экен дагы, ошондо кан басымыңар дагы өзүнүн нормасында иштейт экен. Мисалы үчүн мындай бир жаман ой келгенде тим эле мынтип демиң кыстыгып кетет го. Ох деп баягы титиреп, ошондо жаман ой келип атканда кой деп мындай тереңирээк дем алып, анан кийин өзүңөр мындай кой деп өзүңөрдү кармап дегендейчи, сабырдуулукка алып. Антпесе, эгерде сен паникага алдырып жанагынтип далбастай баштасаң, анда кан басымың жогорулап, сенин тез дем алганыңа байланыштуу огош бетер ден соолугуң начарлайт экен. Ошондуктан мындай өзүңөрдү кармап, туура дем алып дегендей. Анан күнүмдүк иштер менен алектениш керек. Могу бүгүнкүдө ызы чуу мындай нерв болуп аткан чөйрөгө кошо чүмкүп кетпей, эмне кылыш керек? Коркунучка, сарсанага алдырбаш үчүн достор, күнүмдүк иштер менен алектениш керек. Кадимкидей эле жашооңордогу баягы кылып жүргөн оокатыңарды кылып, улантып жашаш керек да. Көбүрөөк кыймылдаш керек экен. Пайдалуу бир жакшы китептерди окуш керек экен. Бирөө жарым менен сүйлөшсөңөр дагы жакшы нерселер жөнүндө сүйлөшкөнгө аракет кылыш керек экен да. Анан биздики болсо же жыргатып эч нерсе кыймылдабасаң, же болбосо жыргатып бирөө менен эч нерсе жакшы бир нерсе сүйлөшпөсөң, эки кишинин башы кошулса эле баягы эле саясат, баягы эле вирус, баягы эле бир айланайын, үрөйдү учурган бир сөздөр да. Достор, жашоо мындай өмүрүм узак болсун десеңер, анда ушундай жаман жанагындай ачууга алдырган жаман маалыматтарды, жаман сөздөрдү укканды дагы, айтканды да токтотуш керек экен да. Негизи могу беймарал жашаган адамдар өмүрү узунураак болот экен да. Баягы ачууга алдырып, же болбосо тынчы жок жашагандарга караганда. Эмнеге? Анткени тынчы кетип, монтип баягы баардык эле нерселердин баардыгына эле бушайман боло берген адамды нерв жеп салат экен да. Анан албакуш ар кайсы ооруга чалдыгып калат экен. Анан барбы, беймарал эчтеке менен иши жок, эми таптакыр эле эчтеке менен иши жок эмес, бирок мындай беймарал жашаган адамдар, алардын көңүлү ток, көңүлү тынч. Анан алар деген
жакшы жашашат экен да. Ошондуктан биз ушул нерселерди эске алышыбыз керек экен да. Эгерде бул баягы мүмкүн болсо жакшы китептерди алып, ар кайсы жакшы мисалы үчүн материалдар бар бүгүнкү күндө интернетте. Ошолорду алып, өзүңдүн сабатыңды, өзүңдүн баягы кругозоруңду кеңейтиш үчүн көбүрөөк окуш керек экен. Канчалык көбүрөөк окусак, ошончолук биздин мээбиз жакшы иштейт экен дагы. Мээнин тынымсыз иштеп турушу, керек болсо жана кроссвордторду чечүүнүн өзү делечи, мээнин тынымсыз баягы жакшы иштеп турушу, же жанагындай эсеп кысаптарды чыгаруусу, же ойлондурган бир китептерди окуу, жакшы статьяларды, материалдарды окуунун өзү мээни иштеткенде адам кечирээк картаят экен дагы. Анан жанагындай каарылыктын ооруларына чалдыкпайт экен. Мисалы үчүн жана Паркинсон деген оору, жана башка оорулар бар да. Ошол жана кичине айнып калган, ошол ооруларга адам чалдыкпайт экен. Эмнеге? Анткени мээ дайыма иштеп турган болот да. Иштеп процесстер жүрүп турган болот да. Дайыма сергектикте кармайт экен да. Ушул нерселерди эске алып эле, ушул эле нерселерди аткарып жашаганга аракет кылыш керек. Андан көрө бош боло турганда, мисалы үчүн социалдык тармактардагы кыжырга тийген нерселерди окуп отургандан көрө бир жашынакай китепти алып, ошону окуп, жашынакай бир материалдарды таап алып, мага могу пайдасы тийет экен деп ошону окуп, өзүңдү өнүктүрүп, мисалы үчүн мен Канат кесиптешимди билем, бош убактында кой тил үйрөнөйүн деп англисче окуп, анан кийин англисче сүйлөгөн кишилерди таап алып, алар менен кат жазышып, анан аларга суроо берип, алар суроо берсе кайра жооп берип, ошентип адам өнүккөндө анда жаман нерсени ойлонгонго, анан ошого кейигенге да убактысы калбай калат, туурабы? Ооба, туура айтасыз. Канча мээ бош эмес болсо, баягы бош жүргөндөр эмне кылгысы келет? Албетте оюна туура эмес нерселер келе берет экен да. Анын баарын кууш үчүн баягы колу бош болбош керек. Келип калган смстерди карабайлыбы? Кел. Ошентеличи. Бизде угарманыбыз мындай дейт: саламатсыңарбы урматтуу Улан байке, кандайсыз? Сиздин ишиңизге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, оору сыркоодон алыс болуңуз. Мен жарым жылдай сиздерден алыстап кеттим. Бир ок жүрөгүм сиздер менен эле. Мен сиздин берүүңүздөн аябай сагындым. Ар дайым жамаатыңыздар менен үмүт үнүңүздөр бийиктей берсин деп Индира бизге ушундай билдирүүсүн калтырган. Индира, саламатсызбы? Анан куш боосу бекем болсун деп куттуктап койсоңуз болот Индираны. Куш боосу бек болсун, жакшы болгон турбайбы? Куттуктайбыз. Мен жарым жыл эмнеге алыстап кеттиңер дейин деп атсам, себебиңер жакшы экен да. Жарым жыл жакшы себеп менен отпускага жүрүп келиптирсиз да, жакшы болуптур. Эми мынакей жарым жыл тыңып алдыңыз да. Эми мынакей бизди угуп, ошол кичинекей үй бүлөнү, ошо жаңы түзүлүп аткан ушул үй бүлөнү бекемдөөнүн сырларын, жаңы тамтуң басып аткан кадамдары туура болуш үчүн дайыма ушу Окей үй бүлөлүк радиосу менен бирге болсоңуз, жакшы кеңештерди колдонсоңуз, үй бүлөңүз бактылуу болот, сөзсүз түрдө. Рахмат сизге. Саламатсыздарбы Окей радиосу, ишиңиздерге ийгилик. Темага ылайык, мен да 2-3 күн мурда ооруп калдым. Башым ооруду, бутум, колумдун муундарым ачыштырып аябай ооруду. Ыйладым, чыдай албай, анан үйгө барып балдарымды жанында жолотпой жалгыз жаттым. Таажы вирусу болуп калдым деп ойлонуп парацетамол ичтим. Жылкынын эти бар эле, аны эртеси салып шорпосун ичтим. Эртеси дагы эле жаткым келип, бирок маска тагынып жумушка чыгып кеттим. Алаксыйын дедим. Азыр болсо шүгүр жакшымын. Өзүмдү сергек сезип калдым. Жалпы элге да кайрылат элем. Сабырдуу болуңуздар жана тамагыңыздарды күчтүүлөп ичип иммунитетти дагы көтөрүңүздөр. Оорубаңыздар деп да билдирүүсүн калтырып туруп угарманыбыз. Рахмат. Эми бизде кандай? Биз ооруп калдымбы, суугум ашынып кетти деп шорпо ичебиз, ага чейин ичпейбиз да. Күтүп жүрө беребиз. Андан көрө колдон келсе, ооба. Бирок кыргыз, мен таң калам ошо. Мисалы үчүн могу чет өлкөдө жашаганда эле кыргыздар менен сүйлөшүп турам да, анан чет өлкөдө жашап жүргөндөн баягы кыйналып мындай бирдеме болуп ооруп калсачы, кой, ушу сууктап калдым, ошо шорпо ичпесем болбойт деп, анан барып эле койдун этинен алып келип туруп, анан кийин салып ысык шорподон ичип эле анан эртеси күнү жакшы болуп кетебиз дейт. Анысы кандай? Бул биздин генетикабызда ошондой болуп түзүлүп калса керек да. Бизге
баягы этке шорпо бетке деп коет го кыргыздачы. Шорпо шилем ичип туруш керек. Ушундан айыгам деген деле ой го дейм. Ушундан айыгам, ушу менен жакшы болуп кетем деген ой дагы бир 50%-ын камсыздаса керек да. Ооба да, эми чын эле эми кыргыз илгери эмне антибиотик деген жок болгон, илгери кандай жашаган. Ушинтип эле шорпо шилем, эт менен тиги чөп чаар, ошон менен таза аба менен эле анан кийин ушуга чейин жашап келген да кыргыз. Ошондуктан биз бул нерселерди деле мындай четке чыгарбашыбыз керек. Анан көрдүңбү, биздин угарманыбызга рахмат. Ушинтип калдымбы деп бир сыйра ыйладым деп атпайбы? Коркту да, чын эле тажы вирусуна чалдыгып калдымбы депчи. Бирок кой жата бербейин деп маскамды тагынып, анан жумушума чыктым, алаксыйын дедим депчи. Бул туура да, мына бүгүнкү биздин айтып аткан кеңештерге далил да. Анан азыр жакшы болуп кеттим деп атпайбы? Мына ушинтип эгерде өзүңөрдү таштап коюп, үйгө баргандан кийин, мына ушинтип мен ооруп калган турбаймынбы деп өзүңдү таштап, ошо менен жатып калчу болсоң, жатып калмаксың дагы. Пневмония деген эмне бул? Мисалы үчүн пневмонияны ооруп жаткан кишилердичи негизи эле мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде, госпиталдарда, жана ооруканаларда кандай оору менен келип түшпө? Бизде деле менимче ошол нерселер бар. Атайын мисалы үчүн ооруканага жатып калган кишилерге эме берет. Илгери эме берип койчу, шарик үйлөтүшчү да. Өлкөлөрдө атайын мындай аппараттар бар. Жөн эле адам мынтип үйлөп туруш керек да. Эмнеге? Анткени жөн эле жаткан киши өзүн начар сезип, алсырап жаткан кишинин өпкөсүнө суу толуп кетет экен да. Өпкө бул өзү ошондой экен, адам кыймылдап, дем алып, ошентип турбаса, бул жатканда жөн эле ошондон эле пневмония болуп кетет экен. Жата бергенден элечи. Ошондуктан адамды мындай, биздин угарманыбыз туура айтып атат да, кой алаксыйын дедим дейт. Шорподон ичип, эртеси күнү турдум, бастым, анан бүгүнкү күнүм мынакей жакшынакай болуп өзүм жакшы сезип калдым атпайбы. Ошон үчүн алдырбаш керек да. Коркунучка алдырбаш керек, могу паникага алдырбаш керек, санаага алдырбаш керек. Эгерде алдырбай жатсаң, бир жума жатсаң эле пневмония болуп кетесиң. Эгерде ушинтип эле алсырап эле жата берсеңчи, алсыраган сайын, корккон сайын, убайым тарткан сайын, огош бетер деп отуруп, анан өтүшүп кетет да, күчөп кетет. Ошондуктан чын эле туура ошол берип аткан кеңешичи, ою. Ошо рахмат, жакшы оюңузду ортого салганыңызга рахмат чоң. Эгерде дагы ой пикирлериңиздер бар болсо, сөзсүз ортого салыңыздар. 0705 53 16 64 0705 53 16 64 бул биздин WhatsApp, анан Telegram номерлерибиз. Ушул номерлерге өзүңөрдүн SMS-иңерди жөнөтсөңөр болот. Ошондой эле 0312 91 19 19 91 19 19 деген санга телефон чалып ой бөлүшсөңүздөр болот. Андан тышкары биз Facebook'та өзүбүздүн түз трансляциябызды берип жатабыз. Ошол жерге дагы өзүңөрдүн пикириңерди калтырсаңар болот. Мынакей мен көрүп жатам, азыр бизди Бишкектен, Кара Балтайдан, Санкт-Петербургдан Токторбек аксакал, ассаламу алейкум, бизди көрүп, биздин ушу эфирибизге ортоктош болуп жатышат да. Мынакей чоң рахмат бизди көрүп атканыңарга. Ошо коркунучка алдырбоо, паникага алдырбоо, ар кайсы коркунучтарды, сар санааларды жеңүүнүн жолдорун биз бүгүн сиздер менен талкуулап жатабыз. Эгерде мынакей жакшы пикирлериңер бар болсо, өзүңөрдүн SMS-териңерди жөнөтүп, пикириңерди жазып, же болбосо биздин WhatsApp'ка 0705 53 16 64 санына терип туруп жазып жибериңиздер. Биз сөзсүз түрдө аны ортого салабыз. Эгерде биз эми кеп кеңештерди берип атпайлыбы, китеп окуңуз, күнүмдүк ишиңизди аткарыңыз, таза аба менен дем алыңыз, пайдалуу китептерди окуңуз деп, анан кийин бирөө жарым менен сүйлөшсөңүз, жаман сөздөрдү сүйлөгөн, жанагындай нервти качайткан бир маалыматтарды айткан кишилер менен азыраак сүйлөшүп, колдон келсе алар менен оолак болуп, жакшы ойлорду айткан кишилер менен көбүрөөк сүйлөшүңүз. Дагы кандай кеңеш айтмакчыбыз ушул паникага алдырбаш үчүн? Мынакей биздин биякта дагы досторубуз кошулуп атат. Нурлан, Ширин, сиздерге баардыгыңыздарга салам. Биз бүгүн ушу коркунучту, паниканы кантип жеңсек болот деген ойдун тегерегинде ар түрдүү кеп кеңештерди ортого салып атабыз да. Мисалы үчүн, эгерде силер атеист эле болуп калбасаңар,
атеист деле болуп калбасаңар. Анда мындай кыргызда жакшы сөз бар. Кудайсыз куурайдын башы кыймылдабайт дегенчи. Кудайсыз куурайдын башы кыймылдабайт деген. Ошондуктан эртең менен турганда эле мындай жакшы тилек, жакшы бир ниет кылып, өзүнчө ушу жакшы ойлор менен койгонуш керек экен да. Эртең менен турганда эле өзүңдү ушу жакшы ойлорго өзүңдү мындай багытташың керек экен да. Мисалы үчүн англисче медитация деп коюшат. Кыргызча менимче сыйынуу деп койсок деле туура болот го, эртең менен турганда, же болбосо кыргыздар мынтип коет, жакшы тилек жарым ырыс деп коет. Сүгүт депчү эле, эмнедечи эле? Иә. Медитациянын кыргызчасы кандай эле? Сыйынуу дейм, сыйынуу. Же болбосо тилек. Мисалы үчүн эртең менен турганда жакшы тилек кылыш керек. Айтып атпаймынбы, жакшы тилек жарым ырыс деген кыргызда бекер айтылган эмес ай. Ошо таң артыдан тургандан кечинде жатаарда ушу өзүңдү, рухуңду, жан дүйнөңдү сергек сактап жүргүң келсе, ар кандай оорулардан оолак сактагың келсе, дайыма ошо жакшы тилек кылып, жакшы нерселерди каалап, жакшы нерселерге өзүңдү багыттап, жакшы нерселерге өзүңдү мындай үйрөтүшүң керек экен да, кыскасычы. Мисалы, эртең менен турганда эле кой депчү, ушул жаратканга ушу берген күнүнө ыраазымын. Ушул күндө жакшылыктарыңды буйруй көр, жакшы бир ырыскыларыңды бере көр деп. Илгери айтып койчу эле, эрте турганга Кудай Таала ырыскысын чачат экен депчи. Ошон үчүн эрте турганда эле жакшынакай ырыскыларды кабыл алганга аракет кылып, айтор эртең менен тургандан баштап өзүңдү бир жакшы нерсеге багытташың керек экен да. Эртең менен турганда эле маяка Facebookка кире калып эле, тияктуу суу каптап кетиптир, биякта тигини камап салыптыр, биякта муну атып кетиптир, тигини тоноп кетиптир, муну бул минтип кетиптир дегенди окусаң, бүттү күнүңдүн баары ошо менен өлөт да. Нервиң качайып, кечке ошо менен нерв болуп жүрөсүң. Эмне кереги бар? Андан көрөк эртең менен тургандан баштап жакшы нерсеге ниеттенип, жакшы нерсени баягы тилеш керек да. Бул дагы бир сыр экен да. Паникага, ар кандай жаман ооруларга, коркунучка, сарсанага батып кетпөөнүн дагы бир сыры да. Айтып атпаймынбы, ошо эртең менен турганда мээң таза кезинде ошо жакшы тилектерди келтирип, жараткандан ошо жардам сурап, жашооңду мындай жакшылыкка багытташың керек экен да. Келип калган кийинки СМСти карайлы. Мындай дейт: мен 3 күн болду мамлекеттик аларча резиденциясына барып келдим. Аябай үрөй учурган абалга кабылдым. Бирөөдөн вирус чыгып, аны больницадан орун жок деп, өзүн жалгыз караңгы бөлмөгө камап коюптур. Жанындагылардан анализ алып, силер да ушундай камалып калышыңар мүмкүн деп коркуттубу же эскертүү сөзүн айттыбы? Аны менен чогуу эле коро жыйнап, чөп чаап иштеген байке да мурду шырыктап жүрөт. Бирок ага эч нерсе жасаган жок. Мен мурда эле ишенеримди же ишенбээримди билбей жүргөм. Мына мынтип көзүм менен көргөндөн кийин мамлекет оюн дегендеринин катарына толуктагым келди. Сасык тумоо боло көрбө, кош бойлуусуң балага зыяны тиет деген сөздү көп уккандыктан мына кагазым кош бойлуумун, коронавирустан киши өлүп жатат, мени да курсактагы балама таасир этпесин, анализ тапшырайын десем, сен бул жерде иштебесең эмне кылып жүрөсүң деп резиденциянын территориясынан чыгарууга шашты, дейт угарманыбыз. Эми бир чети негизи биз өзүбүз баардык нерседе позитивный караганга аракет кылабыз да. Бир чети жакшы эле болуптур. Силерди ошол жака киргизбей, кояйын биякта сенсиз деле башкалар ооруп жүргөндө огош бетер жуктуруп алба дегендей кылып силерди баягы кетирип ийгеничи. Эми мындай да, ооба албетте алдын ала текшерилип, баягы шарт болсо бир сыра өтүп койгондун өзү жакшы эле дечи, албетте. Анан бирок эгерде өзүңөрдө мындай жанагындай коркунучтуу симптомдор болбосо, анан өзүңөрдөн өзүңөр эле минтип калдым окшойт деп коркуп, паникага алдырып, бушайман боло берсеңер, ал силерге дагы, ал дагы боюңардагы болгон кичинекей ымыркайга дагы чын эле мындай таасирин берет да. Андыктан эгерде сизде андай симптомдор болбогондон кийин, андан көрөк жашынакай үйгө барып, жашынакай болуп, мындай бейчеки тияк-бияктарга көп катташпай, аралашпай, өзүңөрдү кармаганга аракет кылгыла. Анан негизичи мындай керкилер бар да, мен баягы на всякий случай деп коет го ошочу. Жок, мен эми барып текшерип коеюнчу, балким менде да бар деп эле
барып атышат. Азыр деген ооруканаларда жанагы частный лабораториялардын баарында киши толтура, анын кимиси соо, кимиси оорук экенин ким билет. Анан өзүңөр жашынакай болуп турганда жөн эле барып жок жерден бир балеге кабылып калбаш үчүн андан көрө колдон келсе чыдап үйдө эле болгула. Колдон келсе үйдө эле болгула. Анан эгерде такыр эле жанагындай болуп, симптомдор чын эле ошентип көрсөтүлүп, дене табыңар аябагандай көтөрүлүп, кыйналып ошондой болуп атсаңар, анда 118 деген номерге чалсаңар, ыкчам чара көрүүчү жанагы штабтын телефонуна. Анан алар өздөрү келип туруп, силерди текшерип, үйдөн эле текшерип көрүп, анан айтат, мындай кыл же тигиндей кыл деп сунуштайт, багыттайт. Керек болсо, эгерде акыбал оор болсо, ооруканага жаткызат да. Эгер андай болбосо, андан көрөк үйдөн эле отуруп, жана силерден мурунку айткан биздин угарманыбыздай болуп, шорпо шилемден ичип, жашынакай болуп, эшиктин алдына чыгып, таза абадан дем алып, өзүңөрдү кармаганыңар эле жакшы. Анан жакшы баягы үрөйдү учурган нерселерди жерлерден алысыраак болгонго аракет кылгылачы. Ошондон алысыраак болгонго аракет кылгыла. Андан көрөк мынакей биз айтып аткан кеңештерди пайдаланып, жашооңорду акырын туурамдыкка сала бергиле. Мынакей биздин АКШдан көрүп аткан дагы биздин немелерибиз бар экен, Facebook аркылуу. Асиэл деген биздин көрөрманыбыз. Мынакей кара, Россия, Кыргызстан, Америка, Кыргызстандын булуң бурчунан көрүп аткан биздин көрөрмандарга баардыгыңыздарга ысык салам айтабыз. Дениңер сак болсун, өзүңөрдү бекем сактагыла. Анан биздин талкуулап аткан темага ылайыктуу пикириңер бар болсо ортого салып койгула. Паникага туруштук берүүнүн дагы бир ыкмасы ошол силердин жүрөгүңөрдүн үшүн алган нерсе жөнүндө ойлонбогонго, башка бир нерсеге алаксыганга аракет кылуу керек. Эмне гана азыркы учурда эми актуалдуу тема оору, вирус болуп атпайбы? Негизи эле бар да, ар кайсы мындай кырдаалдарчы бизди мындай ойго батырганчы, ошол нерселер жөнүндө ойлонуп, деп пушайман болуп, санага батканды токтотуп, андан көрөк башка бир пайдалуу, керектүү, келечекте аткарчу бир пландарга ылайыктуу болгон мындай келечекте силерге бир пайдасын тийгизе турган нерселер жөнүндө ойлонуп, ошолор жөнүндө пландаштырганга аракет кылыш керек экен. Чын эле достор, бул чын эле жардам берет да. Мисалы, жөн эле мындай убакыт таап, эгерде ушундай эме болсоңор, анан могу шаардын четине чыгып, колдон келсечи, бир шараккан суунун боюна барып, ошол жерден кичине сейилдеп келиш керек. Мүмкүн болсо паркка чыгып, мисалы үчүн мен мурда тетиги Южный магистраль, түштүк магистралдын четинде мурда парктар көп эле, азыр ар кайсылар салынып кетпеди. Мисалы үчүн ошол жака чыгып кетчүмүн да. Жөн эле чарчаганда, же жумуштан кийин үйгө баратканда, же болбосо атайын үйдөгүлөргө түшүндүрүп коюп, мен азыр келем деп туруп, эртең менен эрте чыгып алып ошол жака кетип калчумун, паркка. Ошол жерге барып бир аз сейилдеп, өзүмчө ой жүгүртүп, өзүмчө баягы пландарымды түзүп дегендей. Анан кадимкидей сергичөсүң да. Ошон үчүн достор, мүмкүн болсо жөн эле бир шаардын четине чыгып, эгерде шаарда турган болсоңорчу, акырын барып ошол жактан кичине сейилдеп, эгерде айылда турган болсоңор атка минип алып, айылдын четине чыгып, бир талаага болобу, тоого болобу, нары бери атты чаап, бир сыра шамалга сейилдеп келишиңер керек да. Шаарда турсаңар, анда ошо шаар четинде тынч жерге барып, кичине мындай болсо дагы эс алып, дем алып, басып келиш керек да. Мисалы катары айтып берейин. Жакында эле биздин убактыбызда такыр аз калган турбайбы? Эми мындай тезирээк айтып берүүгө аракет кылайын. Мен балдарымдын үйдө кичинекей бир мышыгы бар эле. 5 жылдан бери багып эрмектеп келгенчи, аны тим эле бапестешип, жууп, тырмагын алып, эркелетип, кичинекей 3 жумалык кезинен алып келген, анан 5 жыл чогуу эркелетип багып жүрүшкөн. Анан кийин ошонусу ушу өткөн аптада каза болуп калып атпайбы? Анан балдарым аябай стресс болду да. Анткени аябай ойнок мышык эле да, ойноп, аны менен ары жүгүрүп, бери жүгүрүп, анысы да тим эле укмуш, акылдуу мышык эле. Анан анысы өлүп калгандан кийин балдарымды карасам, көңүлдөрү чөгүп, эми баягы боору ачып дегендейчи. Анан кой деп, аларды кайра эстетип эмете бербейин деп, алып алып шаардын четинде парк бар, ошол жака барып, паркка барып, ары басып, бери басып, сейилдеп, анан кийин кичинекей бир көл бар экен, ошол көлдүн четинен ары басып, бери басып, баягы сууга таш ыргытып ойноп бир сыра. Анан кадимкидей ошо чөптүн үстүнөн басып,
анан асманды карап, булуттарды карап, өткөндө эле биздин кесиптешибиз Жылдыз Муслимонун берүүсүндө бир жакшы ойду айтып кетти тиги келген коногу. Биздин көйгөйүбүз заманбап бүгүнкү күндүн жашап аткан кишилердин көйгөйү биз карабай калдык көктү, жыттабай калдык чөптү деген сөзү жакты да. Анан ошону эстеп кеттим. Анан балдарым айтып атам, мына карагыла көктү депчи, көк асманды карап, могу чөптүн жытын жыттап мындай эс алгыла деп. Кадимкидей анан алар менен келип ойноп, алаксытыпчы. Ушундай нерселерди кылыш керек да. Ошондо биз батып аткан ошо стресс, паника, коркунуч, убайым, сарсанаа деген нерселерден оңоюраак чыгабыз да. Ушул нерселерди эгерде аткара билсек. Эгерде бүт баарына кол силтеп салсак, анда абал чатак болот да. Негизи мындай да, ар кандай коркунуч, ошо стресс абалынан чыгуу үчүн чын эле мындай эс алганды да билиш керек экен да. Эс алганды билиш керек. Эгерде эс алганды билбеген адам иштегенди да билбейт экен да. Анан ошондуктан эс алганды да билиш керек экен да. Чыгып, сейилдеп, мындай жок дегенде балдар менен, үй бүлөң менен ойноп, нары бери басып дегендечи. Ошо бул негизи керектүү нерсе да. Анткени эс алганды билбесең, иштегенди да билбейсиң да. Ошондуктан достор, мондай стресс нерселерден оолак болуш үчүн эс алганды, үй бүлө менен чогуу чер жазганды үйрөнүш керек да. Анан бир ийгиликтүү бизнесмен ишкерден бирөө сурап калыптыр да. Сиз аябай көп иштейсиз, мындай кантип эс аласыз десе, мен чарчабайм деп жооп бериптир да. Мен деген чарчабайм деп. Эмнеге дегенде, анткени ал эс ала турган учурунда эс алып, иштей турган учурунда иштеп, бүт баардыгынын балансын билет экен да. Эгерде биз деген жанагынтип кечке эле бушайман боло берсең, чарчайсың да. Чарчайсың. Могу физический жумуш иштегенге караганда мээ, санаа жеп салат да. Монтип иштеп отуруп ушунча чарчабайсың, санаа убайым тартып отуруп чарчагандайчы. Ошон үчүн бул мээңерди, могу ички ой жүгүртүңөрдү чарчатпаш керек да. Ошо туура эс алып, туура иштеп, туура калчаганды билиш керек. Эми бизде канча бир 3 мүнөт убактыбыз калыптыр да. Акыркы айта турган анда бир кеңешим, өзүңөрдү ошо санаага батыра турган же болбосо коркунучка батыра турган нерселерден өзүңөрдү оолак кармагыла. Ошол очоктордон же болбосо ошол булактардан оолак кармагыла. Эң эле бүгүнкүсү, мен жана бирөөсүн айттым, жаман мындай маалымат айткан кишилер менен, мындай туура эмес сүйлөгөн кишилер менен көп катташпагыла депчи. Бүгүнкү күндө адамдарды стресске батыруучу бирден бир эң коркунучтуу курал ушул социалдык тармактар да. Социалдык тармактар, интернет. Фейсбукка жашынакай бир оюңду жазасың. Жазсаң эле анан бирөөсүнө жакпай калса эле анан баштайт. Ой, сен эмне кыйынсыңбы? Ай, сен тигисиңби, буусуңбу деп каяктагынын баарын жазып, эл оозунда элек жоктоп койсо, анан сен аны окуп алып, анан сен ага бир сөздү жооп берсең, ал сага 10 сөздү кайра жооп берип, сени каргап, шилеп, сөгүп, абириңди төгүп, таза тынчыңды алат да. Достор, ошондой буларды хейтер деп коет да. Булар жек көрүүчүлөр. Булардын ички нукура өзүнүн жан дүйнөсүндө баардыгынан нааразы болгондор да. Ошондой адамдардан алыс болгула. Мисалы үчүн мен бере турган кеңешим, силер ушу интернетти колдонуучулар, эгерде ошондой хейтерлер силерге бир туура эмес бир оюн жазып, сөгүнүп, сагынып, каргап шилеген бир же болбосо критикалаган сөзүн жазса, мен эмне кылам? Мен аларды ошол жерден эле блокко коем дагы, чыгарып таштайм. Комментарийин баарын өчүрүп туруп, экинчи мага кире алгыс кылып таштайм да. Ач кулактан тынч кулак, эмне кылсаң ошол, таарынсаң таарын деп туруп чийип таштайм, бүт ошо менен жок болот. Андан башка деле досторум толтура, андан башка деле уга турган досторум толтура да. Андай негативге толгон кишилер менен жазышпагыла дагы, жооп бербегиле. Жөн эле аларды игнор мындай этибар албай койгула да. Ошентип өзүңөрдү туура чөйрө менен, туура адамдар менен сүйлөшкөнгө көндүргүлө. Анткени илгерки даанышмандар айткан экен, жаман чөйрө жакшы ниетиңерди бузат депчи. Жаман чөйрө жакшы ниетиңерди бузуп коет. Жаман чөйрө силердин жакшы ички дүйнөңөрдү, ички мындай ойлоруңөр, жакшы тилектериңердин баарын бузуп салат. Жөн эле убактыбыз аз. Ошондуктан достор, оорубагыла. Дайыма жакшылык жөнүндө ойлонгула, жакшы ниет кылгыла, жакшы адамдар менен сүйлөшкүлө, анан окей радиосун уккула. Сиздерге кызмат кылган мен Уланбек Карыпов жана кесиптешим Канат Алмамбетов болду. Сак саламатта болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.